Бүгүнкү күндө салттуу спорт түрлөрүнө болгон кызыгуу кайра жанданып жатат. Алардын бири жаа атуу өнөрү. Бул жөн гана спорт эмес, бул тарых жана маданият. Ишен Аларабаев университетинде студенттер жаа атуунун ыкмаларын үйрөнүп жатышат. Сабакты салттуу жана ат үстүндө жаа атуу федерациясынын вице-президенти өткөрүүдө. Кыргыз бутасы деп айтылат. Өзүнүн диаметри, сырткы диаметри 75 сантиметр. Бул ушу биздин кыргыздын жаасын өнүктүрүү максатында, өнүктүрүү колдонуу максатында атайын жасалган, иштелип чыккан кыргыз жеринде бута. Бул айта кетсек, мынакей эң четинде бул жаа тартып турган кишинин сөлөкөтү, мындайынан тартып турган сөлөкөтү бул кыргыздын оюусу түрүндө тартылганда, бул эмне себептен кыргызга таандык экенин билдириш үчүн, анан жаага таандык экенин билдириш үчүн атайын ойлонуп табылган ою. Анан бул эки тарапты карап турат, жаа тартчы бири-бирине мындай карашып. Бул эми карама-каршылыкты түшүндүрөт да. Карама-каршылыктын эч түгөнбөс кармашы бул бирөө биякты карап, бирөө биякта себеп дегенде жебе деген бул бирөө үчүн жашоо алып келсе, бирөө үчүн өлүм алып келет да. Карама-каршылык дайыма бол. Анан бул тегеретте жазалган, бул бака адамзат жашап турганда бул карама-каршылык эч качан бүтпөй турган нерсе. Ошол да. Ал бул ортосунда болсо, ортосунда бул атайын художниктер түшүнөт, стилизированный деп коет. Бул жерде аркардын сүрөтү тартылган. Бул аңчылыктын оокат таап, тукум улоонун символу бизге көчмөн маданиятына тиешелүү таштарда баарында тартылган. Анан экинчиси бул дан жеген куштун башы. Ошол экөө кошулуп стилизация кылынган сүрөт. Себеп дегенде бул адам жерге келгенде Алла Таалам айткан сөзү бар экен, эгин эк деп бизге келген уккан билимибизге жараша. Ал эгин эккенде бир куштар келип немени жей берет. Эгинди жей берет, кайра жалынат, о жараткан. Айтканымды кылдың, эгин эктедің, эктин, бирок бул куштар келип мен эгин жеп кетип атпайбы дегенде, ошо Алла Тааланын буйругу менен Жебрейил периште адамга жааны биринчи алып келип берген. Ошо биринчи курал деген бизде маалыматыбыз бар да. Анан биринчи жааны алып келип берип, эки огу менен алып келип берип, жаатканда адамга үйрөтүп Жебрейил периште, анан эми коргон дегенде ошондо ошол символду койгонбуз. Бул коргонуп зыянкечтерден өзүнүн оокатын, жашоосун улатсын деген максатта ошону символ катары бул экөөнү койгонбуз да. Бул ошо кыргыз бутасы. Азыркы күндө биз эки түрлүү жебе колдонобуз. Үйрөнчүктөр үчүн, анан таймаштар үчүн да. Анан булар станоктон чыкканына байланыштуу булардын мүнөздөмөсү бирдей болот. Бирдей учат, бекем болот, катуураак болот. Бул ошо үйрөнчүктөрдүн техникасын койгонго көп мүмкүнчүлүк берет да. Себеп дегенде ал билбей калышы мүмкүн, менден кетип атабы, же октон кетип атабы, ошону бул так аныктап берет да. Бирок биз салттуулукту өнүктүргөн максатында, ошону негизги максат катары кабыл алган негизинде бул окторду биз таймаштарга колдонууга мүмкүнчүлүк берилбейт да азырынчачы. Андан кийин азыркы күндө таймаштарга катышкан бул табигый октор, табигый канаты менен өзөгү жыгачтан же болбосо бамбуктан, табигый материалдардан жасалган да. Мунун бир артыкчылыгы бар. Бул чыныгы ошо ата-баба менен, илгерки заман менен болгон байланышты бир мүмкүнчүлүк берет да. Анан бир минусу, кемчилдиги бул жаратылышта жыгач эч качан текши бирдей өспөйт. Мунун өзүнүн ар бир мүнөздөмөсү бар. Ошого жараша ар бир жасалган октагы өзүнчө учуу бир эмеси бар да, касиети. Жаачы чындыгына ошол касиетти ар бир огун жаттап, ошону тууралап ошого көнөт да. Ар бир огунун мүнөзүн жаттайт, ошого жараша мейлип, ошого жараша атат да. Жаа атуу тактыкты, сабырдуулукту жана дене координациясын талап кылган спорт түрү. Негизи жаа атууга алгачкы кадамдарым меники ошо университетте башталды. Спартакиада оюндарынан кийин ошо жааны биринчи жолу кармап көрүп, андан кийин жаага кызыгуум артты. Андан кийин көптөгөн таймаштарга, мелдештерге катышып калдым. Негизи жаа атуунун пайдалары абдан көп. Бул жерде сен канча жашка чыкпасаң дагы жааны ата берсең болот. Башкача айтканда, жаш ограничение жок да жаа атууда.
Анан бул физикалык күчтү көп талап кылбайт. Сен чуркабайсың, тердебейсиң, жөн гана келесиң дагы өзүңдүн ички сезимдериңди ойготуп, анан жааны атасың. Жаатып жатканда башка нерселерди ойлонуп кетесиң да, ошондо сенин огуң түз учпай калат. Ошондуктан жаатканда эң биринчи жааны октун кайка барып тиерин элестетип, анан тынчтанып, анан атыш керек. Мындай сабактар студенттердин физикалык гана эмес, руханий жактан да өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Өткөн жылы келгенмин бул жаага. Быйылкы азыркы этапта толук 1 жылдын айланасы болуп калдым десем болот. Жаага келгениме менин өзүмдүн кызыгуум түрткү болду. Чоң депрессиянын арты менен келип калгам, бирок ошол депрессияга түшүп кетпей, жаанын арты менен өзүмдү дагы куткарып чыга алдым десем болот. Мен эң жакын адамымды жоготтум. Атам каза болуп калды. Ошодон кийин эле келип калдым. Мени алгач келгенде тренерим Замир агай тосуп алган. Анан менин белимде корсет бар болчу. Агай болсо көрүп туруп эле, сен атасыңбы? Чуркап кел анда деди. Агай мен чуркай албайм да десем, агай азырга чейин айтып калат. Демек бул кыздын мындай кызыгуусу деле жок, жөн эле бир атып көрөйүн деп келген окшойт деп. Анан макул деп чуркап келдим. Кийин анан курткамды чечкенде агай карап, корсетти көрүп аябай чочуп кеткен. Сен белиңе эмне болду деп. Авария болгондон кийин келген учур болчу. Ошодон кийин мен мисалы жаага келген ар бир сабагымда ал аварияны, бардык проблема, көйгөйлөрдүн баарын унутуп, жаага болушунча сүңгүп кирип, мына ошол ар бир октун учканын чын дилим менен сезип, ошонун арты менен өзүмдү сууруп чыктым десем болот. Азыркы этапта кайсыл учур болбосун, жаага келгенде сырттагы бардык көйгөйлөрдү ошол жака таштап, жаага келип эч нерсени ойлонбой, эң бир өзүнчө сүйүктүү хобби менен алектенип кетем десем болот. Мындай кыласың да биринчичи. Тептиргиси болуп атпайбы? Мына эки окшош канат бу жааны сылап өтсөң, жааны тескери кармап алган турбайсың. Кой турчу биринчиден муну оңдоп калчы. Могу кермеси болуп атпайбы мына? Жаанын эмеси болот да, ылдый жагы туткасына ылдый жагы, өйдүү жагы, ичке жагы, өйдүү жагы болот да. Түшүндүңбү? Мону тептиргени октогондо, мындай үстүнө бияка келет да. Муну туура эмес таптап алгансың. Анан конечно тескери учат да сеникичи. Мондай кыласың. Могу керме тоже ылдый өйдө болуп салынат да, көрдүңбү мынакей. Мону көрдүңбү, мына тептиргени. Тептирге болуп атпайбы же оромподочу? Бул керме да. Могу ичке жагын тушуна келет, көрдүңбү мындай. Ал жебени салып атканда, мына мунун астына келет. Отургузасың да, могу чыкпайт, көрдүңбү, жылбайт. Экөө астында, бирөө үстүндө могу муундан бияка өстүргөзөйсүң да. Биягын билесиң да түрткөнү. Алаканы бошот. Эйиктин астына алып келсең, жок, вот мындай. Жок, колду тыштаба. Сен тыштапса, муну аттыңбы? Ат муну тук деген эме бул турыш керек да. Түшүндүңбү? Колду тыштабашың керек. Мен далын кабыргага жаткызбайсың, мен мону бурайын. Всё. Мону тыштаба да, могу аткандан кийин могу калыш керек. Тиги ок барып сайылгандан кийин анан 1-2 секундтайын анан алып коесуң да, түшүндүңбү? Биз бул өкүнүчтүү да нерсе да. Себеп дегенде ошол кыргыз пайда болгондон баштап эле, кыргыз деген ат менен кошо эле ошол жаа өнөрү жүрөт да. Кыргыз баласы, ошо көчмөн баласы өзү эле ошол жаа менен аңчылык кылып, тукумун улап, оокатын таап, жерин коргоп, элин коргоп, башка көптөгөн империяларга каршы туруп, өздөрү кайра империя куруп, ушинтип өнөр кылып, акырындап билим, илим кылып топтоп келген. Бирок эми баягы от менен атылуучу, порох менен, кара дары менен атылуучу курал жарак чыккандан кийин, эми ар кандай да бир иш-чаралардан кийин белгилүү ушул жаа өнөрү токтоп калган да. Баягы токтоп калган, ошол бойдон жоголуп да кеткен, мүмкүн атайын жоготулганбы, аны да белгисиз. Анан бирок бирнеки болгон, бирнеки асас болгон, анан көбүнчө жанакы сүрөтчүлөр, кол өнөрчүлөр аны баягы сувенир катары жасап сатып, ошентип келгенде ошол өнөр, ошол билим ортодо жок болуп кеткен да. Анан кайра башталганда, мисалы үчүн мен өзүмдө эмем жок болду, устатым жок болду да, мага эч ким үйрөтө алган жок. Биз ошол эле интернет булактарынан, ар кайсы китепканалардан, баягы илгерки аксакалдардан угуп калган сөздөрдөн ошо бириктирип азыркы күнгө чейин курап келебиз да.
анан курап келип башка, мисалы үчүн мен билгенден биз башка элдерде ошол эле япондордо, ошол эле кореецтерде, ошол эле кытайларда бул өнөр үзүлгөн эмес. Алардын илгертеден калган оюндары, ошол эрежелери калган да. А бизге ошол эрежени кайра тындай бирден курап чыгып, өзүбүз жазып, кайра ошол эле бутаны ойлоп таап, азыр бутанын да ойлоп тапканбыз, аны да түшүндүрүп беребиз. Ошолорду жасап, азыркы күндө курап келатабыз да. Анан ошо көптөгөн жылдар өтүп биз ийгиликте кыйналганыбыз да ошол болду да. Потому что бизде мугалим жок. Мугалим жок болсо, баягы бир тамга тааныткан бирөө болбосо, өзүң пока тамганын ар бирин таап, анан анын мүчөсүн таап үйрөнгөнчө ошол көп убакытты талап кылат экен да. Азыр болсо өзүм окуучуларыма айтам, ошо биз көптөгөн жылда чогулткан немебизди силерге биз 3 ай 4 айда берип атабыз депчи. Бутту кантип туруш керек экен, ошол эле байыл жөнөкөй. Колуңду кандай тартышың керек, далы менен тартышың керекпи? Ошолордун баары биз аябай кыйналдык да. Бирок кыргыздын бир улуу нерсеси бар экен. Бизге Кудайдын берген бул белек экен, бизде манас эпосубуз бар экен да. Манас эпоста ошол эле далы менен тартыш керек. Кандай тартыш керек, оюндар кандай өткөн. Бул чындыгы бизге энциклопедия экен да. Бизге берген Кудайдын белеги экен. Ошол жактан да көп нерселерди алып атабыз да. Салтуу жаатуу ата бабадан калган мурас. Аны улантуу бүгүнкү муундун милдети.